Ооба, ачык эле кадимкидей эле ушундай эле күн тийип турган. Карарып келип эле мөндүр жаады. Көбүрөөк ушул аянтты көбүрөөк талкалады да. Клубниканын кебетесин карала. Соус алдым. Мисалы, могу жерде ушундай жалбырак бар болчу да турат. Ооба. Мунусунда да, мунусунда да. Эми караңыздар достор, камерамен жакындатып да көргөзүп атабыз. Ушунча Кулпунайдын жалбырагы жок болуп кеткен. Баа кандай болсо ошондой кабыл алганга туура келет. Эми бул баа деле, мөндүр деле бизге көп деле алдыга койгон максатыбыздан кайтпайбыз. Мына ушундай Кулпунайлар аз жерде жатат. Жалаң эле мондай точка болуп, анан эми бул базарга алып барсаң өтпөйт. Мисалы, былтыр сиз жакшы өткөрүп, аябай сонун болуп, 500дөн сатты, 400дөн сатты, миллиондорду тапты. Мына ушундай сөздөр кеткен да аябай. Эми бул деле Кудайга шүгүр, такыр талкалап кеткен жок. Шанс бар да дагы. Урмат Арстанбековдун бүгүн Кулпунай талаасындабыз. Себеп дегенде буга чейин көпчүлүк адамдар мен ушул адамды көрүп, анан ушул адамды өткөрүп аткан Кулпунайын көрүп, анан Кулпунай бизнесине келгем дегендер бар да. Негизде эле сизге ошондо мындай түз айтышабы? Мен сени көрүп анан келгем деп. Ооба, көп эле болду го. Жанагы жазында көчөт алып аткан убакта көп болду ошондой сөздөр. Бай сага ишенет эле, сени көрүп эле Россияны таштап салып келип себеп атабыз, кредит алып себеп атабыз деп. Негизи чолпондо былтыркы биринчилерден болуп сиз отургузгансыз. Ооба. Андан кийин кошуналар бияктан баштады. Неме айылдаштар быйыл аябай көп отургузду да. Былтыр деген көп эле отургузмак экен, бирок өткөзө алабызбы, ушака прием болобу, экспортерлор келеби деген ойлор болгон окшойт да. Ошон үчүн азыраак отургузган окшойт. Былтыр биз бияка клубника отургузуп, машиналар бул полядан алып кетиптир да, талаадан. Ошого отургузса болот экен, полядан алып кетет экен деген ой менен анан быйыл ошон үчүн көбөйдү го деп ойлоп атабыз да. Менин билишимче, сиз былтыркы жылдын эсебинен бир 2 жолу интервью бергенсиз, 2 же 3 жолу терип аткан учурда. Анан ошол сезон аяктаганда бир. Аяктаганда бир. Анан аябай жакшы көрүүчүлөрдү топтогон. Ал жакта да комментарийлер жакшы болгон. Анан Кулпунайдын баасынын даамы да жакшы болгон, Былтыр негизи баары жакшы. 500 сом деп. Былтыр аба ырайы дагы Кулпунай үчүн аябай жакшы болгон да. Аба ырайы, баа бүт жакшы болгон. Быйыл биздин аба ырайыбызда кичине мөндүр да кагып кетти бул жерде. Чолпон айылы 11 август. Мөндүр жайлап кетти да. Клубниканын кебетесин карала. Соус алдым. Эми оң болуп келатат. Эми бул деле Кудайга шүгүр, такыр талкалап кеткен жок. Шанс бар да дагы. Бирок жалбырактарды карап, чын айтканда мындай бир ичиң тыз деп кетет экен, катары карагандачы. Эми сонун өсүп келаткан. Анан заматта мынакей көрдүңүздөрбү достор, биз бул жака келгенибиздин негизги бир максаты бул дыйканчылык 1 жылдан 1 жылга окшобойт. Ар бир ай, ар бир күн сиздер үчүн таптакыр башка болушу мүмкүн. Сиздер күткөн, сиздер эсептеген эсептер таптакыр чыкпай калышы мүмкүн, Мисалы, былтыр сиз жакшы өткөрүп, аябай сонун болуп, 500дөн сатты, 400дөн сатты, миллиондорду тапты. Мына ушундай сөздөр кеткен да аябай. Быйыл андай жок. Мына былтыр сонун болгон сизде да жок албетте. Быйыл анысы аз келгенсе элдердики мөндүр урган жок, биздики бирок мөндүр да солуп кетти. Кандай кабыл алып атасыз азыркы абалды негизи? Азыркы абалды кандай болсо ошондой эле кабыл алып атабыз. Башка бизде арга жок. Бул дагы жаратылыштын кырсыгы да. Эчтеке эле кыла албай калдык. Бакта бир 10-15 мүнөттөй жаап туруп алды. Аны эч нерсе кыла албайт экенсиң да. Ачык эле турду эле. Ачык эле кадимкидей эле ушундай эле күн тийип турган. Карарып келип эле мөндүр жаады.
көбүрөөк ушул аянтты көбүрөөк талкалады да. Ушул анан мындан ылдыйкы дагы бир кошунабыз бар, ошонукун. А так айылдын четтерин кичине майдараак мөндүр жатат. Бизге крупныйраак, чоң мөндүр жатты да, анан көбүрөөк жаап туруп алды. Быйыл негизи былдыркыга караганда быйыл кичине тажрыйбалуу болуп калганбыз. Ошого байланыштуу мунун баары текши кылып жакшы өстүрүп келатканбыз да, бирдей кылып. Анан бирок баягы Кудайдын немеси экен да, калыс экен да. Эч нерсе кыла албайсың. Эч нерсе кыла албайсың. Ооба. Негизи жалбырак бул мөмөнүн түйүшүнө аябай чоң. Ооба. Эң главный ролду ушул ойнойт да. Тамыр, анан тамырдан кийинки эле главный ролду ушул ойнойт да. Мындан фотосинтез жакшы жүрсө эле, кулпунайдын сапатына ушул жооп берет да. Эгер ушу жалбырактар жакшы болуп, фотосинтез жакшы жүрсө, анда неменин кулпунайдын мөмөсүнүн дагы немеси, табары, сапаты жакшы болот. Көп роль ойнойт ушул. Анан жерден көрүп атам, ар бир мына солдун ичинде барбайган кулпунайлар жатат. Эмне үчүн? Бул мөндүр кагып кеткенине байланыштуу. Анткени азыр Мына ушундай кулпунайлар аз жерде жатат. Жалаң эле мондай точка болуп, анан эми бул базарга алып барсаң өтпөйт. Анан муну алып салган оң болуп атпайбы? Мунун тамагын кошо талаштырбайчы. Азыр бул гүлдөп келатат да. Могу гүлдөрдүн тамагын кошо талашып жей берет булар. Булардын пайдасы жок. Базарга алып барсаң өтпөйт. Даже мындан кичирээк таза мөмөнү деле алып барып өткөзүш кыйын болуп атпайбы? Ошого байланыштуу мунун баарын алып салдык. Пайдасы тийбегенин эмне кереги бар депчи. Негизи буларды бир жерге чогултуп койсо болот беле? Булар чогултканга азыр деген кандай неме болбосун, акчаны экономдош керек болуп атат да. Муну терип, чакага салып, тияка алып чыккан анын да убакыт алат. Бир күндүк жумуш 2 күнгө созулат. Ошого байланыштуу жерге эле таштап салган. Могу жаңы жалбырак Эскилери болду, эскилери калды ошол бойдончу. Жаңы жалбырак чыкса, бир 3-4 жалбырак чыкса эле бизге жетет болчу да. Былтыр күздө мондай болуп аябай өсүп кеткен. Анан жалбырак аябай деле көп болуп кеткени жакшы эмес экен да. Мөмөсүн издеп калышат мунун астынан. Анан быйыл негизи деген былтыр кичине туура эмес иштеп боюна чыгарып ийгенбиз. Быйыл болсо деген ушу боюн кармап атканбыз да, өтө боюна көп чыгарбайчы. Анткени бул кичине күн салкындагандан кийин жалбырак аябай өсүп кетет экен. Былтыр могу пленка почти көрүнбөй калган. Анан ошо мөмө анча мондай бизде эми күн батып сууктайт да. Бир октябрлар уже аябай эле суук болуп калат да. Анан ошо жалбырактын арасындагы мөмөлөр жакшы кызарбай калчу. Бул экинчи жылдык өсүмдүкпү ошондо сизде? Жок, бул деген былтыркы күздө отургузган. кулпунайды алып салганбыз да. Жазында алып салдык. Бул жаңы. Быйыл жаңы себилген. Болгону могу бугор, былтыркы бугор да. Былтыр бул жерден жакшы алганбыз да. 450-500 граммга чейин алганбыз. 450-500 грамм алган кулпунайдын кийинки жылы мөмөсү аябай майдаланып кетет экен. Бир жыл эле алдыңыз ошондо? Бир эле жыл алдым. Анан жазында биз поляга келип, уже эски жалбырагын тазалап, ошол эле кулпунайдан мөмө алалы деген немелер бар болчу, ойлор бар болчу да. Келсек, гүлдөрдүн баары майда, анан өзү аябай кыштан начар чыкты да. Анткени деген канчалык көп урожай бергенден кулпунайдын немеси көчөтү аябай слабый болуп калат экен. Иммунитети аябай начар болуп калат экен. Анан иммунитет начар болгондон кийин бул кулпунай быйыл жыргатпайт окшойт деп күзгө чейин күтүп отурбайлы эдик, дагы убакытты коротпой сразу муну жулуп салдык. Жулуп анан жаңы көчөт алып келип отургузуп, анан ошо жаңы көчөт ушул эмеге келген да. Анан кулпунай мөндүр сокту. А так өзү аябай жакшы келаткан, текши, анан калибр дагы аябай жакшы болуп аткан да. Былтыркыга караганда бир топ эле жакшы болуп келаткан. Негизи дыйкандар өзү аба ырайы менен дос болот, кулпунай менен иштегендерчи. Сиздер мындай мөндүр болот экенин көргөн эмес белеңиздер? Жок. Аны эч ким деле алдын ала эч ким деле билген жок. Даже мындай
15-20 мүнөттүн ичинде эле болуп кеткен нерсе да. Биз ошондо ошол күнү Кулпунайды терип, Адилет-абага өткөзүп, анан тиги трассадан бери бурулуп келаткандан баштады да. Биринчи терим болчу ал. Биринчи теримди аябай жакшы тергенбиз, чоң. Бирок экинчи бул ойлоп атканбыз, эми бир 2 күндөн кийин 2 тоннага чыгып калсак керек деп. Ошондо 1 тонна 300, 1 тонна 400 өткөзүп келатканбыз. Уже кийинкисин бир 2 тонна жакындап калат деген ойдо келатканбыз. Анан алдын ала койгон мындай алдын ала пландаган ишиң деле ишке ашпай калат да. Биз пландайбыз, бирок Кудай эмне болуш керек? Кудайдын каалаганы менен болот да, биз каалагандай болбойт да. Канча гектар негизи биякта? Негизи могу жерде КСД бар болчу. Быйыл алып салдык. Себилбеген жер, э? Баардык ушу пленка төшөлүп турган жер 4 гектар. 4 гектар жерде. Азыр деген 3,5-дан ашык жерде Кулпунай бар да. Кулпунай отургузардан мурда биринчи бир аз билим алып алган жакшы болот да. Жок дегенде могу ооруп аткан ооруларын агрономго туура түшүндүрүп бериш керек. Биз эми баарыбыз эле Арсенде болуп кыйын агроном боло албайбыз да. Алар атайын өзүнүн кесиби, окушкан, алар практик, теоретик дарыларды билишет. Бир канча жыл коротушкан. Бир канча убактысын, бир канча ден соолук акчасын коротушкан алар. Биз болсо медицина жагына коротконбуз акчаны. Убакытты, ден соолукту. Анан мисалы мен сураганда, Арсенден сурасам, ооруну туура айтып түшүндүрүп беришим керек. Арсен мына момундай болуп атат, корневой гниль болуп атат, же болбосо клеш болуп атат деп. Анан Арсен ошого жараша дарыны жазып берет, нормасын жазып берет. Анан ошо менен жакшы жыйынтыкка жетебиз биз. Өзүбүз билбейбиз, бирок түшүндүрүп берсек туура. Ошондо жакшы жыйынтык болот да. Анан бул корневой гниль болуп атса, анан башка монтип эле жалбырагы сары карып атат, мынтип атат десек, Арсен түшүнбөй да калышы мүмкүн. Же агроном, любой бир агроном деле түшүнбөй калышы мүмкүн да. Анан башка дарыны жазып берип коюшу мүмкүн, жыйынтыгы башкача болуп чыгат. Анан агрономду күнөөлөп жатып калабыз. Ошон үчүн Кулпунай бизнесине кириштен мурда Кулпунай жөнүндө бир общий бир түшүнүк болуш керек. Эмне дарылар кетет, кайсы оорулар менен ооруйт бул, кайсыл убакта отургуш керек, кандай териш керек, элементарно билиш керек да, муну кандай терилиш керек, кайсыл убакытта муруту кесилиш керек, кайсы убакта сугарыш керек. Ошонун баарын түшүнүп алып, анан кирген жакшы. Бул бизнес бул аябай мындай тоокел бизнес да. Же тапсаң жакшы акча табасың, же болбосо жакшы күйөсүң. Же болбосо жакшы бир күйөсүң да. Анан эзели кирбейсиң бизнескечи. Жана сүткө оозу күйгөн айранды дегендей. Бул жака жолобой калат экен да. Оппай таласын көргөндө айланып өтүп каласың да. Бул аябай мындай кооптуу бизнес. Негизи деген Кулпунай отургузганда баардыгына даяр болуш керек. Бүт баардык жагына. Анан бир жыл менен бир жыл эч качан окшошпойт. Бир жыл кымбат болсо, бир жыл азан болот. Кийинки жыл кайра кымбат болот. Эми мунун баары дыйкандардан дагы, экспортерлордон дагы көз каранды бул. Эгер дыйкан көп объемду айдап ала турган болсо, ал естественно баасы түшөт. Анткени көп товардан тандайт. Анан баасы арзан болот. Эгер дыйкан азыраак айдаса, анда баа болушу мүмкүн. Азыраак айдап жакшы сапатта өндүрсө, анда баа болот сөзсүз эле. Анан көбүрөөк айдап сапаты да начар болуп калса, конечно, анан экспортер эмне сатып алып барып талаага төкмөк беле, ал деле алып барып базарга өткөзөт да. Базарда талап ага да башкача болуп атат да. Анан баары ошо бири-биринен көз каранды да. Биз баягы Кулпунай отургузгандан кийин как чынжыр сыяктуубуз да. Баарыбыз бири-бирибизге кармашып байланышып турабыз. Анан чынжырдын бирөө үзүлсө эле баары үзүлөт да. Базардан биз өндүрүп берген талап базарга жооп бербесе, баасы ылдый болот. Быйыл кичине базар баасы ылдый болуп, ошого өзүнүн расходун жаппай калабы деген ойлору болуп атат. Анан эми дагы убакыт бар да. Негизи сентябрларда объемго кирет да, жылда.
сентябрларда күн салкындап, ошол убакта былтыр деле бизде ошондой болгон. Баа сентябрга барып анан көтөрүлгөн. А так жай ичи 250, 280, 290 ушундайга чейин болгон да. Анан сентябрдан баштап анан бат-баттан баа көтөрүлгөн. Жумуш аябай жакшы жүрүп жаткан экен. Байкадым, алар кетмен менен ошол солдордун арасын чапкылап жүрүшөт да. Адатта башка дыйкандар ушул ото чөпкө каршы дарылар деле чачып коет. Эмне үчүн сиз кетмен менен ототуп жатасыз? Кетмен менен ототкондун эч кандай зыяны жок да. Жер дагы жумшарып калат. Анан берки уну чачсак, ал бүгүн жеңил болгону менен кийин азабын кичине кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. Анткени баары жер ууланып калат. Эмне жылы биз бул жерде дагы кулпунай отургузабыз деген ойлорубуз бар да. Ооба. Ошого ошол отургузган кулпунайга сөзсүз таасирин этет. Анткени жердеги уу керектүү, керексиз заттын баарын өлтүрөт да. Анан ошон үчүн эң эле жакшы жол ушу кетмен менен отогон жакшы. Кулпунай дагы стресс болбойт, жер дагы ууланбайт да. Бирок азыркы учурда эми кулпунайдын баасы чыкпай атат, өзүңүз көрүп атасыз. Анан күнүнө сизде 20-30 адамды жумушка киргизиш керек болот. Ал дагы акча. Бирок ага карабай эле сиз келечектеги пландар үчүн мындай чыгымга учуруп аткан экенсиз да. Негизи кулпунай отургузганда акчанын өлчөмүн туура бөлүштүрүп алыш керек. Жаздан күзгө чейинки кетип турган акчанын баарын эсебин чыгарып, анан ошого жараша иш кылыш керек. Анан баягы августка чейин эптеп жете турса бул акча, анан августта мөмөсүн терип сатып, андан ары ишти алып бара берем деген максаттар кичине туура эмес да. Балким ошол кезде баасы чыкпай калышы мүмкүн. Балким же жаратылыш кырсыгы болуп, мөндүр согуп кетиши мүмкүн. Ар кандай нерселер күтүп турат да. Кулпунай бизнесине киргенден кийин бүт баарына даяр болуш керек да. Анан августка чейин эле өлчөп таштап койгон туура эмес. Эгер 1 гектар отургузам деп дыйкан максат кылса, акчасын эсептесе, күзгө чейин эсептесе 60-70 сот үйгө жетсе, аны 60-70 сот үйгө отургузган жакшы. Ошого жете турган. Ошону жакшы сапаттуу кылып, мөмөсүн жакшы чыгарып, жакшы чыгарса, жакшы баага сатат, өзү да кыйналбайт. Ошо 60-70 сот үйдөн 1 гектардан түшө турган доходду деле таап койсо болот, акчасынчы. Анан башкаларга караганда 20-30 сом баасын өйдөрөөк сатсак, ошо иштете турган адамдарды, бизге жардам берген адамдардын акчасын ошондон эле чыгарып алсак болот. Бала кезден эле биз ошо атабыз мөмө жемишке алма убакта кандай өстүрүш керек, кайсыл убакта караш керек, кайсыл убакта сугаш керек экенин бала кезден эле үйрөткөн. Ошол аркылуу тобокелге салып эле көбүрөөк объем менен баштап кеткенбиз. Анткени бизде мөмө жемиш жагынан жана алма бак жагынан жакшы эле жетиштүү тажрыйбабыз бар болчу, базабыз бар болчу. Ошол атам өзү баягы кесиби боюнча мал доктуру болгону менен мөмө жемиш жагын жана алма бак жагын жакшы өздөштүрүп, жакшы билет. Ошондуктан баягы үй бүлөбүз менен бизди эч ким финансировать этпей эле, спонсор жок эле, үй бүлөлүк бюджеттеги акчаны салып эле ушул бизнести баштап кеткенбиз. Мынакей ушу Чолпон айылынын дагы бир тургуну. Бул жагы болсо Кулпунай, үйдүн ар жагы да Кулпунай. Анан мынакей бул эмне деп коет? Бул кашанын жээгине ушундай помидорлорду тургузган экен. Кыргызчасы кызамык дейт, билбейм, бирок ал туурабы? Мына карасаңыздар достор, келтеген чоң сонун кылып өстүрүп атыптыр. Тегинде жайнайт. Жылда себеп коет экен. Өзүнө өзү мынакей салат, күнүмдүк жегенге сонун бир өстүрүп чыккан экен да. Силер деле мисалы ушинтип өстүрүп койсоңуздар болчу да экен. Азыр себеп дегенде климат өзгөрүп атат, байкаганыңыздардай. Бардык жакта өсүп калды, көлдө арбуз өсүп атат дегендей дарбыз. Анан ошондуктан мынакей ушундай дагы практика кылып көрсөңүздөр. Эмне деген мына маякта помидор турат? Эмне деген? Базарда муну сатып алсаңыздар килограммы 40 сомдон, балким андан да кымбат. Бул жакта өзүңүз өстүрүп, камтып өстүрүп атканыңызды билесиз. Ошондуктан баарыңарга сунуштайм. Былтыр жакшы жыйынтыкка чыктык, жакшы результатка чыктык.
500 сомдон сатканыбыз деле бул факт. Жакшы ягада өндүргөнүбүз да бул да факт. Жакшы караганбыз, убагында караганбыз. Былтыр аба ырайы дагы кулпунай үчүн аябай жакшы болгон. Билишимче унаалар келип бияктан сиздердин тизилип алышкан талаадан. Ооба. Биз деген былтыр кулпунай өстүргөн жагынан да көп маселе болгон жок. Анан кулпунайды өткөзгөн жагынан да көп маселе болгон жок да. Анткени сапаты да жакшы болду. Анан машиналар ушул жерге чейин келишет, ящигин ала келишет, кагазына чейин алып келишет. Ушул жерден таразага тартып эле биздин милдет жакшы терип берип, таразага тартып өткөзүп берип койчу. Андан ары биздин ишибиз жок болчу, барып ящик алып келип, анан контейнерге терип деген былтыр маселе болгон эмес мындай. Кандай ойлойсуз, негизи ошол система туурабы, дыйканга ошол ыңгайлуубу же бияктан терип анан жеткирип берген өзүнө ыңгайлуубу? Негизи деген эми бизде Европада кичине деңгээлине жете элекпиз да. Европада мындай кулпунай өстүргөндөр бири гана кулпунай өстүргөн эле ойлонот да. Товарын өткөзүштү, анын акчасын качан алышты ойлонбойт. Аны башка кишилер кылат, экспортерлор кылат. Бизде быйыл кичине дыйкандарга кыйыныраак болуп атат чынында. Ящигин барып алып келет, ал ящикте жетсе алып келет, жетпей калса ошол күн терилбей калды кулпунай. Анан келет, анан каржыга тапшырат, кайра удобрение алайын же киши иштетейин десе, уже акча жагы да тартышпайт. Ушундай маселе болуп атат быйылчы. Так, былтыр мындай маселе болгон эмес. Кулпунай бизнесине кирип калыштын себеби негизи Кыштоктор болуп иштеп жүргөндө да Бишкекке көп катташмын. Ошол жерде баягы токмок жактан өтсөң, ушу талаалардын баары эле ушундай кара пленка жайылып, ушундай кулпунайлар кызыл ала болуп жатат. Отургузуп жаткан убактарын көрөсүң. Ошол жактарга бир күн эрикпей эле түшүп, дыйкандар менен кезигип, жолугуп, сүйлөшүп, анан ошондон кызыгуу башталды. Анан YouTube'дан көрүп, кандай отургузса болот, кандай акча тапса болот экен, кандай иш кылса болот экен деп ошондон башталган. Анан былтыр биз менен чогуу башталып калган Атлетова Тилек үчөөбүз чогуу баштап калдык. Чогуу форумдарга барып жүрдүк, чогуу окууларга барып жүрдүк. Ошентип үчөөбүз чогуу баштап калганбыз. Анан баягы кээ келип айтышат да, сен тиги үйрөткөн турбайбы, бул үйрөткөн турбайбы, бул адам менен иштешип баштап анан бияка өтүп кеткен турбайсыңбы деген сөздөр болот да. Алардын деле деңгээлине деле түшүп териштиргим келбейт ал сөздөрдү. Болгону мага үйрөткөн адамдар өздөрү жакшы результат көргөзсө да. Эми өзү деле билине эле калды болуш керек. Ким результатка чыгып, ким чыкпай калды. Аларга деле жаман сөз деле айткым келбейт. Алардын деле кандайдыр бир деңгээлде пайдалары тийген. Жаман сөз айтса деле кээде пайдасы болуп кетет ал сөз үчүн. Жаткан жериңен деле тура калып кой, кимди айттыр деп намыстанып. Бирок кандай гана сөз болбосун, биз баардыгыбыз ушул тармакты өнүктүрүү үчүн аракет кылабыз. кылабыз. Сөз болбосун, жакшы жагына кабыл алыш керек да. Ошонун жаман жерин издей бергенде биз өзүбүз эле чөгүп кетебиз. Бул рискованный бизнес болгондон кийин баарын даяр болуш керек. Анан планды туура коюш керек да. Анан ошол план менен иштеш керек. Анан эми бул бизнести таштап деле биз башка бизнеске өткөтөлү деген деле оюбуз жок. Бир бизнести баштап жакшы окшошпой калса, андан өтүп кайра башка бизнеске өтө берген деле мындай тажрыйба топтоп жүрүп деле жарым өмүр өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бир бизнес менен эми бул биз кулпунай бизнесин баштагандан бир 5-6 жылга алдыга максат койгонбуз. 5-6 жыл иштетебиз. Ушул жердин арендасын дагы 5 жылга деп договор түзүп алганбыз. 5 жыл ушул жерди жакшы иштетип, жакшы жыйынтыктарга чыгып, анан баягы башка бизнеске өтөлү деген максат менен койгонбуз. Анан эми баягы эмне болсо дагы 5-6 жыл иштете беребиз деген деле андай деле ойду айткан жокмун. Эми такыр клубникке өтпөй калса, анда ойлонобуз. Так кулпунай өтүп, өзүн актап, быйылкы жыл менен эмки жылкы окшошпойт да. Эмки жыл балким баа болушу мүмкүн. Быйылкы
салган акчабызды эмне жыл чыгарып алышыбыз мүмкүн 2 эселеп. Ошон үчүн бул бизнесте бир 5-6 жыл жүрөбүз деген ойлорубуз, максаттарыбыз бар. Ошол. Жакшы. Анда ийгилик иштериңизге буюрса, ММА ассоциациясында бул тармакта чоң иштер жасап жатат. Менимче ошол клубниканын баасы бул таптакыр болбой калбайт. Сөзсүз түрдө жаңы базарлар ачылат, жаңы жолдор ачылат. Ошону менен бирге бул тармакта Кыргызстандын дагы экономикасынын, айыл чарбасынын өнүгүшүнө чогуу салым кошо алабыз деп ишенем. Ооба. Сөзсүз биздин эң биринчи милдетибиз жакшы сапаттуу улпуна өндүрүп берүү. Анан жакшы сапаттуу улпуна өндүрүп берүү, анан биз талаптарды койсок болот. Бул актабай калды, бул мындай болуп калды деп. Анан өзүбүз жакшы сапат өндүрө албасак, бизге деле айтыш кыйын. Анан биз жакшы көчөт өндүрүп берели биринчиден. Анан калган экспортерлор өзүнүн ишин жакшы аткарса эле, бул бизнес дагы бир топ бир далайга барат. Ар ким өз жумушун билиш керек. Ар ким өзүнүн жумушун билиш керек, өзүнүн милдетин дагы билиш керек. Анан жакшы пландаш керек. Мындай апрелден баштап ноябрга чейин пландабаш керек муну. Монча акча кетет, мондай болгон дарылар кетет. Мындай болсо мындай кылам. Эгер жаратылыш кырсыгы болуп калса мындай кылабыз деп даярданыш керек ошого. Анан даярданып алып, анан ишти баштаса анан ойлогон максатына жетет го дейм. Анан биз баягы чала була бирдемени түзө калып, эл муну кылып атат, эл тигини кылып атат деп анан өзүбүз жакшы билбей эле ал бизнеске аралашып алып кыйналгандар көп болуп атпайбы? Ошондой болбош үчүн кышында көбүрөөк убакыт болот да бизде. Ошол кезде окуп, улпуна кандай өсүрүлөт баарын билип алып, анан ушул бизнеске аралашкан туура болот да. Анан жакшы билбей эле аралашып алып кыйналгандар көп болуп атат азыр. Баягы күнөөнү өзүбүздөн да издегенге туура келет да. Негизи адам өзүнүн катасын билгенде анан алдыга жылжып болот да. Анан бирөөнү күнөөлөй бергенде ал иш алдыга жылжып кетпейт. Ошон үчүн өзүнүн максатын туура жакшы коюп алып, анан ишти башташ керек.